барынан Кудай улуу, бир өзүнө татыктуу урмат кылуу, ал улук да, күчтүү дагы ченемсиз, агаруу да, көгөрүү да жогансыз. Жаралгандын бардыгы муңдуу дечи, муң билбес жаратканым жалгыз өзү. Бардыгын сен жараттың, жанды, денди, баар өлөт, сенсиң жалгыз түбөлүктүү. Бабабыз жүз баласағының доору бул Карахандар каганаты илимге, билимге мүмкүнчүлүк түзгөн, жалпы эле мусулман ренессансы, мусулмандык кайра жаралуу деген ири чөлкөмгө бир түндүк чыгыштагы бучкак болуп калган бир өтө олуттуу доордун бир жакшы бир баянын айтсак болот да. Ошол доордо Карахандар мамлекети бул 960-жылдан кийин исламды расмий дин катары кабыл алган жана Пиреней жарым аралынан, Түндүк Африкадан ушул Теңир тоонун чыгышына чейинки эң ири аймакты кучагына камтыган бул мусулмандык чөйрө иш жүзүндө ар башка этностордун, ар башка элдердин жуурулушкан доору болгондо, ар бир элдин мыкты чыган азаматтары жалпы илим билимге салым кошкон доор болгон. Ошол учурда Кыргызстандын аймагынын өзүндө эле ал Оши, ал Узженди жана башка ушундай ныспалар бар, окумуштуулар чыккан, Ат-Тарази деген окумуштуулар чыккан, ал Баласагуни деген окумуштуулар бул Баласагун шаарынан чыккан аалымдар болгон. Алар жөнүндө ошол кездеги бир байыркы мусулмандардын чыган окумуштууларынын эмгектеринин аталыштарынын баардыгын жыйнаган бир ныспалар китеби деген эмгекти жазган Саманинин китебинде анык көрсөтүлөт да. Мына ошондон улам биздин аймактагы илим билимдин аймагы болгондугун биз тастыктап айта алабыз. Андан тышкары Кыргызстандын өзүндө дагы ошол жалпы мусулман чөйрөсүнүн илим билим өнүккөн аймактарынан китептер да агылып келген, окумуштуулар да келген. Бул жерде ар кандай медреселерде, ошол кездеги университеттерде сабак беришкен. Алардын көрөнгөсү кандай экендигин мына Кутадгы бийлик эмгегиндеги маалыматтарын эле биз жакшы айта алабыз. Ошол кезде мисалы үчүн жалпы мусулман дүйнөсүндө философиялык илимди жогорку деңгээлге чыгарып, чыгыш перипатетизми деп коет. Ошол Аристотельдин окуусун андан ары улантып, чыгыш дүйнөсүнө таңынтып, өзүнүн дагы окуусун кошкон Фараби деген окумуштуу. Ал дагы бул Борбордук Азиялык түрк окумуштуусу болгон, биздин бабалардан болгон. Андан тышкары Ал-Хорезми деген окумуштуу алгебра жана ошо ондук эсепке 0 деген сан кошулган ондук эсептөө системасын бул индиялыктардан өздөштүрүп алып, жалпы араб тилин үйрөнгөн мусулман дүйнөсүнө таанытканда, ошондон кийин анан алгебра деген, анын Аль-Жабр вал Мукабал деген эмгегинин негизинде бир илим чыкты. Ал эми цифраны, азыркы ошол ондук системаны, эсептөө системасын бул арабтын системасы деп айтып калышты. Иш жүзүндө индиялыктардан дүйнөгө тааныткан дал ошо Ал-Хорезми, Мухаммед Ал-Хорезми деген бабабыз болгон. Окуу бул көп билимге кепил келет, жакшы кызмат элдерге билим берет. Билим болсо жан кыйышпас досуң саган, илим болсо кесиптешиң кошунаң. Эркөстүү балдарың жаман адат, өмүр бою кайгыда жашың агат. Эл менен сүйлөшө бил токтоо аяр, оройлук казылган ор отко салар. Такыба токтоо жандар атак табат, тоң моюн кежир адам четте калат. Андан тышкары Борбордук Азиялыктардын медицина боюнча мыкты табылгаларын өзүнчө чоң эмгек кылып жараткан окумуштуу Ибн Сина да Борбордук Азиялык болуп саналат. Мына ушундай биздин окумуштуулар абдан көп болгон. Ал кезде Бирунин эле өзүнүн географиялык эмгектерин карайлык, астрономиялык эмгектерин карайлык, өздөрүнүн табылгалары менен азыр дагы окумуштууларды ушунчалык
шыктандырып, таң калтырып келет. Маселен, берүүнү ушу жер күндү айланган деген алгачкы ушул гипотезасын сунуш кылган. Ошондон кийин 500 жылдардан кийин ушул жоромолду айтып чыгам деп польшалык атактуу окумуштуу Николай Коперник католиктердин чиркөөсүнүн жазасына калып өрттөлгөнү маалым. Демек, ошо 10-11 кылымдарда Кыргызстанда Карахандар доорунда Жусуп Баласагындын пайда болушу, төрөлүшү, анан ушундай чоң деңгээлге, илимий, айдыңдык деңгээлге жетиши, алардын баардыгы жалпы мусулмандык кайра жаралуу доору менен түздөн түз байланыштуу да. Жаратты жерди көктү, күн ай түндү, жашоону жан жаныбар жасап түрдү. Сен жараттың сандаган тирүүлөрдү, түздү, тоону, деңизди, өрөөндөрдү. Сен асманга жылдыз чачтың көп эле, түндү кууп, күн чыгардың төбөгө. Бул жөн жерден илимпоз акылман, даанышман болуп чыккан эмес, ал көп тилдерди билген, көп Жусуп Баласагын, Жусуп Баласагын көп ачылыштарга дагы өзү дагы дайын болгон. Мисалы үчүн Кутаргы бийлик эмгегинин баш сөзүндө эле мындай ушул сыяктуу башкаруу жаатындагы, андан тышкары баягы осуяттар, философиялык ойлор камтылган чыгармалар башка элдерде бар деп, мисалы үчүн Шахнаме сыяктуу чыгармаларга айтат. Кытайларда деле мындай жазылган дейт. Бирок эне тилибизде, ошо карахандык түрк тилинде биринчи жолу ушундай жазып атам деп өзүнүн чыгармасынын маанисин чечмелеп айтып берген да. Мунун өзү албетте Жусуп Баласагынга чейин бул жазма маданият түрктөрдө болгон эмес дегенди туюнтпайт. Тескерисинче бул арабтар келе электе эле бул жердеги калайыктын ар башка жазма маданияты болгон. Маселен, Энесай кыргыз каганатында урунасымал жазманы өнүктүргөн кыргыздар, урунасымал жазма ушу Таласта дагы, Кочкордо да, Ысык көлдө да табылып атат, Жети сууда табылып атат. Демек, ошол Энесайдан, Орхондон ушу Теңир тоого чейин ушундай урунасымал жазма маданият болгон. Андан кийин дагы мисалы үчүн уйгур жазмасы деп атап жүрүшөт, ал иш жүзүндө чыгыш түрк жазмасы. Бул дагы кеңири өнүккөн, аны кыргыздар дагы колдонгон, башка элдер дагы колдонушкан. Анан дагы бир жазма бул баягы Нестори динин тарсаларын бир агымын туткан кишилердин Сириялык жазмасы деген. Бул дагы Кыргызстандагы бир катар мүрзө таштардан табылып жатат. Ошо айрымдары Карахандар доорунда бул жерде Несторилер жашагандыгын, алардын Тарса кент деген атайын чакан шаарчасы болгондугун дагы маалыматтар көрсөтөт да. Демек, ушул Кыргызстанды өзүндө эле ар кандай элдер кайнаган учур болгон да. Алардын илим билими ушундай бири-бири менен ишелешкен учур болгон. Мындай айтканда, азыр биз дал ошондой учурду баштан кечирип атабыз. 10 кылым мурда да так ошондой кырдаал болгон. Карып калдым элүүдө менин жашым, капкара кундуз эле аккуу башым, багыштап бардык дитин жазып накта, эмгегин аяктады Кашкар жакта деп өзүнүн качан бүткөндүгү жөнүндө маалыматтарды калтырган Баласагындык Жусуп атабыздын ошол мезгилдеги салт боюнча өз кол жазмасын Кашкар ханы Тавгач Кара Буурага, Буураканга тапшырып, андан зор кадырлуу, урматтуу хас хажиптик наам алгандыгы да бул тарыхта калган тереңдеги чындыктардын бири. Жусуп Баласагындын туулган жылы жана өлгөн жылы жөнүндө азыр адабиятта ушунчалык бири-бирине карама-каршы маалыматтар таркалып жүрөт. Муну дароо айтыш керек. Өзгөчө Жусуп Баласагын ошол 12-кылымдын башында өлгөн, же 11-кылымдын аягында өлгөн деген сыяктуу маалыматтар дагы учурайт. Алар жөнүндө биз бир сөз менен айтканда булакка таянылбаган ойдон чыккан жоромол экенин айтышыбыз керек да. Ал эми анын туулган датасы жөнүндө сөз болгондо биз түркиялык мыкты окумуштуу Рахмети Арат, Решат Рахмети Араттын бир жакшы илимий
сунушу жоромолу бар. Ал Кутадгы бийлик эмгегин Жусуп Баласагын 1069-1070 жылдар жазган учурда, жазып бүткөн учурда бул 54 жашта болгон деп ошо чыгармасынын айрым тексттерине карап туруп ушундай жоромол кылат да. Биз да ошону туура деп баалайбыз. Анан дал ушул жоромолго ылайык Түрксой дагы быйылкы 2016 жылды Жусуп Баласагындын жылы деп жарыялады. Ал дагы кыргызстандык коомчулуктун, кыргыз бийлигинин, кыргыз окумуштууларынын сунушу менен да болду. Мына 2015-2016 жылдары Кыргызстанда жана бир катар түрк өлкөлөрүндө, башка жактарда Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы шарттуу белгиленгендиги дал ушундан да. Өкүмдар адилеттүү болсун жазаң, саясатың жаманбы, ишиң жаман. Жыл сайын бийлигим бек болсун десең, элди башкар күч эмес мыйзам менен. 1015-1016 жылдары ал төрөлгөн шаар Баласагын шаары экендиги анык, так. Бул шаар азыркы учурда Чүй өрөөнүндөгү Бурана шаар чалдыбарынын орду болгон. Бул өтө чоң шаардын кичинекей гана калдыгы сакталып калган. Бул моңгол чапкынынан кийин дагы бир катар ары бери көчмөндөрдүн жооптуулары болуп, отурукташкан калктар ар кандай себептер менен бул жерди таштап көчмөн турмушка көбүрөөк ооп кеткен учур акырындап бул жердеги шаар маданиятын кайрадан өчүргөн да. Алардын тарыхый эстеликтери ушу Бурана өзгөндөгү минарет, анан Алабукадагы Шахфазил сыяктуу, Ташрабат деген ат башыдагы Кербен сарай сыяктуу эстеликтер аркылуу гана сакталып калды. Кызыл Суу дагы ушуга киреби кирбейби? Албетте. Мен буларды мисал катары гана бирден айтып атам, иш жүзүндө Чүй өрөөнүнүн өзүндө эле бир нече шаар болгон. Атүгүл Ысык көлүнүн аймагында 30дай шаар болгон деп араб географтары жазышат. Алардын ичинен Ысык көлдөгү эң чоң шаары албетте Барскан шаары болгон. Барскан шаарынын бегинин ошол аймакты бийлегендигинин натыйжасында ал жерде Барскандын бегинин өзүнчө тыйындары да чыгарылган. Ошондой эле Баласагын шаарында отурган каган Баласагын шаарынын ысымын Куз Ордо деп туруп чыгарып, буяктан да тыйын чыгарышкан. Бул Баласагын шаарынын экинчи бир дагы аталышы болгон Кузулуш. Бул дагы Куз Ордо деген сөздүн эле башка бир диалекттеги аталышы. Негизи Куз дегенде ошол кээлери туура эмес күз деп жүрөт. Жок, бул каф тамгасы менен анык жазылган Махмуд Кашкардын чыгармасында да көрсөтүлгөн Куз Ордо. Бул Баласагындын ошо ул шаардын байтакты Ордо шаар, хан турган шаар болуп турган учурунда берилген экинчи мындай поэзиялык аты болуп саналат да. Бул Кайманаты, түндүктөгү Ордо шаар дегенде. Себеби түштүктөгү Ордо шаары да болгон. Ал кезде көп түрк мамлекеттеринде эки шаар болуп турган, Борбор шаар катары. Түштүктөгү Борбор шаары албетте Кашкар шаары болгон. Ошондуктан Жусуп Баласагын бул жерде Баласагында туулуп өсүп, билим, таалим алып, анан кийин Кашкарда дагы кызмат кылып, бул Кашкарда Карахандардын улуу ханына өзүнүн Кутадгы бийлик деген чыгармасын 1069-1070 жылы тартуулап атат, бүткөндөн кийин. Бул чыгарма тартууланган учурда Карахандар мамлекети ушул Теңир тоодогу эң кубаттуу мусулман өлкөсү болуп турган. Өлкөдө заң болбосо адилеттүү, эл чүнчүп а душманың болот күчтүү. Бийликти зомбу эзүү кармай албайт, күчтүүнүн кордугуна эл чыдабайт. Бек болсо бузук жана ичкич куйту, эли анын бүт шалаакы ыйкы-тыйкы. Анын өкүмдарлары кайсы тилде сүйлөгөн деген маселе туулат. Албетте кээ бир окумуштуулар терең иликтебей туруп эле алар уйгур тилинде же өзбек же казакка жакын тилде сүйлөгөн деген сыяктуу пикирлерин айтып жүрүшөт. Иш жүзүндө бул тилди Бурахандын тили, башкача айтканда бийлөөчү династиянын тили, хаканиялык тил деп да аташкан. Мисалы үчүн
Махмуд Кашкарда хаканиялык тил деп те көрсөтүлөт. Жусуп Баласагын Буурахандын тили. Мунун өзү Хаканиялык деген эмнени билдирет өзү? Бул каган бийлеп турган ушу мамлекеттеги тил. Башкаруучунун тили дегенде. Башкаруучу каган бийлеп турган диалектке негизделген тилде. Бул диалект албетте кимдер тарабынан негизделиши мүмкүн. Ошо ыраматтылык профессор Өмүркул Караев Карахандар династиясын, сулалесин бул чигил деген түрк тилдүү этнос кураган деп айткан. Чигилдер көп элдерге кийин жуурулушуп кеткен. Арасында албетте чигилдер Кыргыздын дагы бабасы болгон. Маселен, Семен Тяньшанский менен жолуккан учурда Боронбай биз ошо чигилдер биздин бабаларыбыздын бири деп айткандыгы жөнүндө маалымат бар да. Бул чигилдер түрк тилинде так сүйлөгөн көчмөн элдердин бири болгон. Ошо Жусуп Баласагындын замандашы Махмуд Кашкари Барскани ошо көп тилдеги көп түрк этносторун аралап сүйлөшүп жүрүп, чигилдерди да, кыргыздарды да нукура, таза, анык түрк тилинде сүйлөгөн этностор катары көрсөтөт да. Мунун өзү чигилдер, кыргыздар бири-бирине өтө жакын, диалекти боюнча өтө жакын этностор болгондугун көрсөтөт. Дүйнө берип өлбөс болсо адамдар, өлбөс болуп калмаганда жакшылар, өлүмгө даба болбойт алтын күмүш, өлүмдү токтото албайт билим же күч, өлүмгө даба болсо дары дармек, эмчилер өлүм билбей жүрө бермек. Ошонун негизинде биз Жусуп Баласагын Кыргыздын да бабасы, анан жалпы эле ошо Теңир Тоолук башка түрк элдерге дагы баба деп, орток баба деп ачык айтабыз. Аны бир эле этноско мындай тартып алып, энчилеп алып, башка түрк этностордун тиешеси жок деп айтыш Карахандар доорун түшүнбөгөндүк да, ал доорду билбегендик. Карахандар мамлекетинде ошундай этностук кырдаал өтө мындай көп элдер жуурулушкандыгы менен айырмаланган. Ошон үчүн Манас дастанында корама жейип журт кылдым деген сөз бар эмеспи? Мына ушул Карахандар дооруна дагы таандык болгон. Ушул доордо ушул мамлекеттин курамында дагы кыргыздардын тобу жашаган. Алар акырындап ошол 10-кылымдан тартып эле ислам динине кирген кыргыздар болгон. Ислам динине таптакыр кирбей калган кыргыздар дагы бар да. Бизде адатта советтик учурда баягы исламга кыргыздардын кирүү мөөнөтүн кечеңдетип, ошо 16-кылымдан кийин эле исламдаша баштаган деп айткандар чыккан да авторлор. Иш жүзүндө Карахандар доорунда кыргыздардын алгачкы бөлүгү исламдаша баштаган. Мына ушул доордо демек биз дагы араб графикасында жазылган жазма маданиятка кыргыздар киришкенбиз деп айтсак болот. Ошо биздин Жусуп Баласагындын бул чыгармасынын дал ушул өзүбүздүн аймакта жазылып бүткөрүлгөндүгү дагы өзгөчө маанилүү да. Өмүрдө топук кылар 3 нерсе бар. Үчөөнүн тең адамзат жыргал табар. Биринчиси ичкен тамак жеген ашың, экинчи өмүр кошкон аял затың, үчүнчүсү ден соолук тирилигиң. Бул үчөөнүн сактоо керек биримдигин. Кылымдагы бабаларыбыз жетишкен эң чоң ийгиликтердин бири дагы дал ушул Жусуп Баласагындын кутадгуулук эмгеги болуп саналат да. Анан өзгөчө бир айырмалуу нерсе бул эмгекти ал мусулмандык башка чөлкөмдөргө барып жазбастан дал ушул өзүбүздүн ата журтубузда жазгандыгы да. Мунун өзү дал ушул аймакта илим билим абдан өнүгүп тургандыгын дагы бир жолу тастыктаган бир көрүнүштөрдөн. Анан бул чыгармада эки жак тең камтылгандыгын айтыш керек. Өтө мазмундуу, маңыздуу чыгарма. Аталышынын өзү эле ушундай эки ойго тартат. Бир жагынан бул бийлик ээлеринин, өкүмдарлардын, ак сүйөктөрдүн, элди жерди башкаргандардын
сабатын жоюп, дүйнөсүн кеңейтүү үчүн жазылган. Алар кантип адилет башкаруусу керек, кантип алар мамлекетти өнүктүрүшү керек. Ошон үчүн бул мындай айтканда куттуу бийлик деп которулушу мүмкүн. Билик сөзүнүн дагы бир мааниси ушунда. Кутадуу билик деген куттуу бийлик. Анан экинчи жагы билик деген сөзүнүн өзү эле билим деп дагы аңдалышы мүмкүн. Мунун өзү дагы өтө маанилүү, себеби илим, билим менен гана чынында мамлекетти өнүктүрүүгө болот. Ошо өзүнүн чыгармасындагы абдан көп жерлерден сиздер билимге чакырган саптарды учуратасыз да. Мына бирөөнү айтып көрөйүк. Мына Жүсүп Баласагындын Кутадуу билик эмгегинен окуп берелик да. Не дээрин эшиткен өткөн беги, сынап сүйлөп сөздөрү нартуу деги, эл үчүн эң татыктуу беги керек, көңүлү тили түз, кылыгы айкөл керек, билимдүү, окуган, элине карамдуу, дили да көзү да ток, көңүлү жарамдуу, баардык изги ишке болсо экен колу узун, уяттуу, сылык да мүнөзү түзүк деп ушинтип кандай мамлекет башчы болушу керектиги жөнүндө да айтат. Мына ушул жөнүндө саптар биздин Манас дастаныбызда да салыштырып көрсөк, ушундай үндөш башка бир саптарга учурайбыз. Анда дагы мисалы үчүн бир чакырсак билимдүү, батышалык илимдүү, Манасты гана алалык деп Сагынбай Орозбак уулунан дагы Манасты жөн эле баатыр киши көрсөтпөстөн билимдүү киши катары дагы көрсөткөн да. Мунун баардыгы биздин бабаларыбыз, ошо өкүмдарлардын өздөрү билимдүү болсо экен, ошондо жакшы бийлейт деген алардын ушундай кыялы да, тилеги да болгондугун көрсөтөт да. Бектигиңди түбөлүк сактайм десең, 4 милдетти өтөгүн бек тутуп сен, биринчи ойдо сөздү таамай айткан, экинчи заңдын жолун бекем баккан, үчүнчү жоомарт болгон ишке шайлап, элге камкор боорукер болгон абдан, төртүнчү баатыр болгон тартынбаган, башын ийип душманың келсин саган, эгер бек аткарбаса бул 4 ишти, анда өлкө чачынды бүлүк түштү. Ушулар бек адамдын шам жылдызы, ушулар өкүмдардын ыйык куту. Бузулбай жүрөк өргүн ак жол менен, жол ушул ата бабаң салып кеткен. Бурулсаң ушул жолдон ишиң начар, кармап турган бийлигиң колдон качар. Биринчиден ошо бийликтеги адамдар, өкүмдарлар мыйзамды аткарышы керек. Төрү деген сөз аркылуу мыйзам деген түшүндүрүлгөн. Ошо чыгармасында мисалы үчүн төрү мыйзам суудай, күч болсо ал отсымал өчөөр, сууну мол агызсаң күчтүү от да өчөөр дейт. Анан түз мыйзам орнотсоң түзүлөт дүйнөң, киши чыкпас өлкөдө зомбулук көргөн деп дагы башка бир кош саптарында айтат. Андан тышкары бул чыгармада ошол доордо дагы мындай паракорлук болгондугу жөнүндө, паракорлуктан баардык аткаминерлер, өкүмдарлар алыс болушу керектиги жөнүндө дагы бир жакшы саптар бар да. Андан тышкары илим билимге көп чакырган абдан саптар бар. Мен жанагы мисалы үчүн кызматкерлер кандай болушу керектиги жөнүндө айтканда, ал өзү улуу касыка жеп, улуу улуу министр, мындай айтканда хан сарай башчысы деген сыяктуу кызматка ушу чыгармасынан кийин ээ болгон да. Бул иш жүзүндө ошо балким кайсы бир деңгээлде мамлекеттик катчы деген сыяктуу билим деңгээлге, мартабага окшошураак кызмат болушу мүмкүн. Бирок ошол кызматта турган киши кандай болуш керек? Мына түп нускасындагы текстти окуйлук. Мында ошо байыркы бабалар тили менен азыркы тил кандай айырмалуу болгондугун бир аз сезиш үчүн. Орунч болмаса кылса барча иши, ябытса бегине жарамыш киши, азыркы кыргызча котормосу пара албасын. Кылсын баардык өкмөт иши, жакын кылсын бегине жарамдуу кишилердин. Бул орунч, пара сөзү ошол доордо гана эмес, азыркы тапта да мамлекеттеги адилеттикти, акыйкаттыкты ылайлаткан жосунсуз
кылмыштуу жорук болуп жаткандыгы азыркы доордо Кутадгыбилик дастаны коомдук олуттуу жүк көтөргөн, ачык, таза башкарууга чакырган чыгарма экенин айдын элек. İşinde adilet bol, tüz жүргүнүң, бактылуу, чынчыл киши sen билгинин, жойпуларга ишенбе келсе кезек, жойпулар кылчаңдабай сатып кетет. Сабыр кыл, сабырдуулук жакшы сапат, сабырдуулар асманга шаты салат. Эл ичинде токтоо болгун эсирбе, ач көздөнүп абийириңди кетирбе.